Бүгін 23 августта президент Садыр Жапаровтың катышуусунда Токио 2020 32 жайкы Олимпиада оюндарынын байге ээлерине жана катышуучуларына мамлекеттик сыйлыктарды тапшыруу аземе болуп өттү. Алгач өлкө башчыбы спортчулардын жеңиши менен куттуктап, мындан ары да өлкөбүздө спорттун түрүн өнүктүрүүгө болгон күч-аракеттер жумшалаарын, алдыда боло турчу Париж 2024 Олимпиада оюндарында Кыргызстанга да алтын медаль келерине ишеним артты. Сиздер багындырган ийгиликтер, дүйнөлүк деңгээлдеги сиздер камсыз кылган жеңиш албетте эчендеген спортчуларыбыздын, миллиондогон мекендештерибиздин жүрөгүн толкундатып, көкүрөктөрүндө оргуштаган сыймыктанууну сезимдерин жаратты. Сиздер спорттун босогосун аттаган жаш спортчуларга эле эмес, спортту сүйгөн, спорттогу жетишкендиктерди көрүп ырахат алган миллиондогон кыргызстандыктарга дем берип, шыктандырып, мекенге болгон сүйүүлөрүн арттырдыңыздар. Ошентип, Токио Олимпиадасы аяктады. Алдыда Париж 2024 жылкы Олимпиада оюндары турат. Кыргызстаныбыздын туусун желбиреткен жеңиштерди алып келүү үчүн туп-туура 3 жылдык катуу машыгууларга кирип жатасыздар. Мындай ийгиликтерге жетебиз десек, бир гана күрөштүн түрлөрүн эмес, жеңил жана оор атлетика, бокс, сууда сүзүү сыяктуу спорттун башка түрлөрүнө да басым жасообуз керек. Урматтуу спортчулар, сиздер эң негизгиси катышуу дегендей Олимпиада оюндарынын жөн гана катышуучулары эмес, мекенибиздин желегин желбиретип, гимнибиздин жаңырышына умтулуу менен пьедесталга да жете аларыңарды далилдеп көрсөттүңүздөр. Биздин жалпы максатыбыз 2024 жылдагы Париж Олимпиада оюндарында биринчи орундарды камсыз кылуу болуп саналат. Сыйлык тапшыруу аземинде эң эле алгач Олимпиадада күмүш байгеге ээ болгон балбандар Акжол Махмыдов менен Айсулуу Тыныбековага экинчи даражадагы Манас ордени, 10 миллион сом акчалай сыйлык жана Кыргыз Республикасынын президентинин атынан Toyota RAV4 үлгүсүндөгү унаалар тапшырылды. Садыр Нуркожоевичке терең ыраазычылыгыбызды билдирип кетмекчимин. Жана ошондой эле мен ата-энеме, агайларыма, врачтарга, массажисттерге баарыңыздарга терең таазим этем. Бул жеңиш баарыбыздын жеңишибиз. Биздин мекенибиз өнүгүп өссүн. Кудай буйруса келерки Олимпиадага мындан да жакшы шарттар түзүлсүн. Кудай буйруса жаштарыбыз да өсүп келатат. Жакшы ийгиликтер багынтып, мен ойлойм келерки Олимпиада биз үчүн тарыхтагы эң биринчи алтын келет деп ойлойм. Ошондой эле ошол Олимпиадага шарттар мындан да сонун болушуна тилектешмин. Мекенибиз өнүгүп өссүн. Кудайым берген талант, мен 3 уулум тең ушул грек-рим күрөшү менен машыгышат, бирок Акжолдун кичике кезинде эле ушундай спортко болгон шыгы байкалган. Анан бул Акжолдо өзүн жалгыз калбасын деп, эки агасыны ушул Акжолдун чоң спортто жолунда көмөк болсун, жанында жүрсүн деп ушул үчөөнү бир тарбиялаганмын. Мен азыр ушул Кыргыз элибизди ушундай колдоп, Акжолду сүрөп туруп, элибиз бата дубасын бергениге аябай ыраазымын. Акжолдун бул жетишкендиктери мамлекетибиздин көрсөткөн көмөгүнүн натыйжасында, Кыргыз элинин берген бата дубаларынын натыйжасында жетишти деп ойлоймун. Бул сыймык, бул ийгилик Акжолдун, Кыргыз элибиздин ийгилиги, Кыргыз элибиздин сыймыгы. Олимпиадада күмүш байгеге ээ болгон балбан кыз Айсулуу Тыныбекова алдыда 2024 жылы Париж шаарында өтө турган Олимпиада оюндарына катышып, буйрса алтын үчүн дагы да болсо күрөшүүнү улантаарын баса белгиледи. Буйрса ден соолук берсе, келе жаткан Парижде боло турган Олимпиада оюндарына катышам. Жана ошондой эле бардыгыңыздарга, ишеничиңиздерге, колдооңуздарга терең ыраазычылык билдирем. Олимпиада оюндарына алтын медаль алыш үчүн бүткүл күчүмдү жумшайм. Рахмат. Кызыбыз менен чогуу эле ошо баары менен жалпы эле күрөшө беребиз экөөбүз. Анан эми сезимди айтканда, сезим аябай бул чоң жоопкерчиликти сезип туруп, дагы андан да бетер өзүңдү аз жерден жоготуп ээ турган болуп көрөбүз да, тынч дегендей сөз менен айтыш дагы оңой эмес. Анан көрүш андан бетер оорураак болуп, ошончо да кызым утуп атканда сыймыктанып, аябай кубанып кабыл алабыз. Ошо көрүп атканда дагы араң эле көрүп аттык. Кызыбызга күч кубат берсе экен, Кудайым колдосо экен деп
ушу элибиздин баардыгынын баары күтүп атышты, ошолордун эмеси орундалса экен деп күтүп аттык. Ошондой эле коло медалдын ээси Мээрим Жуманазаровага 3-чү даражадагы Манас ордени 7 миллион сом, президенттин атынан Toyota RAV4 унаасы тапшырылды. Ооба, биз буга көп дайынданганбыз, 9 жылдай эмгектендик. Кудай буйрса, кандай десем, үзүрүн көрүп атабыз. Биздин ажообузга Садыр Нуркожоевичке чоң ыраазычылыгымды билдирем. Спорту да четте калтырбай бизге ушинтип көңүл буруп, ушинтип поддержка берип атканда ыраазычылык билдирем. Кыргыз элиме, көрөрмандарыма баардыгына рахмат. Спортчулардын машыктыруучусу Нурбек Исабековго 8 миллион 150 миң сом, аны менен катар башка машыктыруучуларга да акчалай сыйлыктар тапшырылды. Биз машыктыруучулар, спортчулар мамлекетибиздин өнүгүшүнө жана эл аралык деңгээлде аброюн жогору көтөрүшүнө талыкпас эмгекти жасайбыз. Жана келе жаткан Олимпиада оюндарында бир нече алтын медаль жеңип алууга талыкпай эмгектенебиз. Аны менен катар Олимпиадага катышкан балбандар Айпери Медет кызы, Жоламан Шаршембеков, оор атлетчи Бектөлөт Расулбековго 1 миллион сомдон, Олимпиадага барган дарыгер менен массажистке 1 миллион 500 миң сом. Ошондой эле жалпы Кыргызстандын спортуна салым кошкондорго Манас ордени, даңк медалы, ардак грамота, алкыш баракчалары жана акчалай сыйлыктар тапшырылды. Сүзүү боюнча улуттук курама командасынын мүчөсү Гүлдана Момунова, Алымбек Бектурганов, Регион телеканалы, Бишкек шаары.